Каракол шаарындагы Ак Тилек базарынын мынабул эт сатуучу жайынын абалы тууралуу нааразы пикирлер көп жолу айтылып келген. Айрыкча жайында чыккан жагымсыз жет көпчүлүктүн көңүлүн буруп келген. Ал эми бул жаңы ачылган күркө эң оолу санитардык талаптарга жооп берет. Ушу 3 күн болуп калды ачылганыбызга. Кудай буйрса жакшы, эл келип атышат. Ыраазы болуп атышат. Арзан баа, бирдей баа болуп атат. Буга чейинки баалар 700 сом болуп кеткен. Эттин баасы. Азыркы баа туруктуу 650 сомдон болуп атат. Жакшы эле салдык, мына өзүңүздөр көрүп тургандай. Жууп тазалап, жакшылап, сүрүп тазалап туруп атабыз. Өзүбүз союп, өзүбүз алып келип атабыз. Лабораториядан өтүп келип атат. Учурда жылкы эти 620, ой эти 650, кой эти 680 сомдон бааланууда. Сатуучулардын айтымында эт малдын баасынан көз каранды. Тирүү малдын баасы кымбат болуп атат. Мына биздин алган бааларыбыз бияка келгенде чыкпайлы. 680ден деле чыкпайлы. Мына 6-күнү акыркы малды сатып келип, бир эле малдан 9000 сомго күйдү. Анан тирүү малдын баасын тууралаш керек го дейм, эттин эмес. Мындайгача айтканда кымбат эле да элге. А так негизи бул касапчылардыкы деле туура, элдики да туура. Негизи мал кымбат болуп, мал баккандардыкы деле туура. Алардын да эмеси, жеми кымбат болуп атпайбы. Жеми, чөп баары кымбат. Сатыкка коюлган эттин баары лабораториядан текшерүүдөн өткөн соң гана базарга алынып келинет. Аны менен бирге сатуучу жайлардагы санитардык талаптарга жооп бериши шарт. Ал эми бул ачылган күркөгө күн ысыгандан баштап эт сактоочу муздаткычтар коюлаары белгиленди. Биздин ангарыбызда эт сатылат. Анан чаксын баягы жакшы эме условия жок болгондуктан запахта чыгып аркы-берки болуп аткан. Анан азыр эми ушул моментте биздин мэриянын жардамы менен мындай жакшынакай күрөккө гана жаңа ачылды. Бул эми азык современный жасалга боюнча бияка холодильник баары өз ордуна коюлат. Эттин баасы мурункудай 700 эмес 650 сомго мэрия тарабынан колго алынып, азыр баардык иштер жүрүп атат. Справкалар менен келет. Обязательно форма 2 деген справкасы менен келип, ал жерде биздин частный детвраштар бар. Алардын көзөмөлүнөн өтүп, андан кийин ал союлга уруксат дегенден кийин аяктан союлуп, ал форма 2-ни бизге алып келип лабораторияга алып келет. Анан кийин лабораториядан эт текшерилет. Таза сатуу уруксат деген кагаз бергенден кийин анан базарга кирет. Муниципалдык эт сатуучу күркөнүн артыкчылыгы азыктын санитардык талаптары толук аткарылып, баасы дайыма көзөмөлдөнүп турат. Анан дагы таза этти ортомчусуз сатып алуу мүмкүнчүлүгү бар. Асылбек Баялиев, Айзат Анарбекова, Нурдин Нурманбетов, Ысык Көл жаңылыктары үчүн Каракол шаарынан.